Allah'ın ortaya kasam etsen. Ушул адам жалгансыз ушул адам касам ичсе, Аллах биз жазалаган болсун. Мен ошол көмүрдөн өзүм алып келдирип, бир убакыт саткан болсом, валлахи Аллага касам ичем. Вакытчы. Мен командир. Угуп туруп, мен айтасыз. Валлахи мен айттым. Аллага айтып касам ичтим. Мен мусулманга айттым. Ал көмүрдү мен билбейин дагы тийиштигим жок. Мен нени билем? Мен ушулардын ишкерлерге берген акчасын билем. 120 мың сомдон догорчуну билем. Башка иштекесин билбейм. Эми мени саткандыгымы валлахи мен касам ичсем ушул киши. Кудай жазаласын эгер ушундай болсо. Ичим валлахи. Ничүн? Неге ичпейсиз? Ичим, мен ичтим алам. Тергөөчтөрдү коркутасың. Дагы угуп тургула. Дагы касам ичем. Валлахи касам ичем. Бир тергөөчкө звонок кылсам, бир начальникке звонок кылсам, бир начальник УДга звонок кылсам, ушул иш боюнча тоскоолго деп. Валлахи Аллахтан айттым. Бириси чыккан эмес. Ошолор мага чыккан. Ошол УДдан дагы, РОВДдан дагы лично өздөрү чыккан мага. Мен ошо айткан, мыйзам талаасын чечип койгула деген. Сен авириңаны чечип койгула деген. Мына мен Аллахтан касам ичип айтам. Бириси чыккан эмес мына. Сүйүн Омурзакчы. Сүйүн Омурзак да чыккан эмес чыкмысына. Мен чыкпан Сүйүн Омурзак кеткенине 5 жыл болду. Бир нерсеге аралашпайт. Керек болсо, жакшы излесең, Сүйүн Омурзак акыркы жылдары мына бир опердан вопрос чечкен эмес. Бир опердан койгон эмес керек болсо. Саясий ушундай нерселер болгон. Эгер чындап билсеңер, Сүйүн Омурзак бир опердин тагын чечкен эмес. Бир опер, бир начальник койгон эмес керек болсо. Ондо эмне 90-жылкы жаш эле бала биздин неберебизден эле сат. 90-жылкы баланы сиз алып келип начальник койгонсуз. Жок, койгонбун. Эми мага түртпөңүз onu. Сизде бет деген нерсе жок экен. Мен азыр көрдүм сиздерде. 2005-жылдан бери мен мамлекет кызматка келгенге чейин өзүм жетектегенмин. Өзүм карап, өзүм ушундай кафе, ресторандарды, жеке охрана, телохранительдер болуп балдар ушинтип иштеткенбиз. Биздин Мухаммед Умар спорт клубунда ушундай жеке телохранитель баштаганда агайларыбыз бар. Ошону эстирдин убагында биле Омон деп коет эле. Ошо Омондо иштеген агайлар ушу балдарды маштырган. Ошол убакта биз 2005-жылдан бери биз машыгып ошол келебиз. Мен мамлекет жумушка иштегенден бери 2007-жылдан бери бир канча директорлор иштеп келди. Бирок акыркы мына ушул жол чырак боюнча ошол убактагы директор Усманов Жалалайдин деген болгон экен. Мына Шермамат уулу Кутман экөө 21 февраль 20-жылы келишим түзүшкөн экен. Мен атай келишимди алып келдим. Келишимдин баарын окудум. Пункттарын эми аз айтып берсем көп убакыт кетет. Бир гана нерсени мен силерге көрсөтүп кетейин. Мен неге копиясын алып келдирбедим? Копиясын алганда мен оригинал түп нускасын алып келгиле дедим. Себеби түп нускада билесиздер, биздин өзүбүздүн түп печатыбыз менен алардын жол чырактын өзүнүн печати болуш керек. Ошо печаттын негизинде бизге менен келишим түзгөн. Бизге келишим түзгөндө булар өздөрүнүн колунда кагазында 10 жылдык келишим болгон. 10 жылдык. Азыр бул боюнча толук маалыматты ошол азыркы убакта Шермат уулу Кутмандын жактоочусу, азыр бул жерде айтып кетти, менин жактоочум Шермат уулу Кутмандын жактоочусу Назгүл айым отурат. Назгүл айым бул боюнча толук маалымат сиздерге берет. Булар кандай договор түзүшкөн, келишим түзгөн, кантип иштешкен. Сиздер журнал маалымат кызматкерлери билесиздер. Эгерде биз күзөт кызмат агенттиги бизге бир объект же бир субъект берилген болсо, биз аны толук кандуу коргошубуз керек. Биз ага мындай айтканда өзүбүздүн кызматыбызды же орусча услугабызды толук кандуу биз көрсөтүшүбүз керек. Ошондуктан бул балдар ошол күнү мисалы бизге мына жерде жазып отурат, жол чырактын башында жазылып атат келишимде. Начальник карьер Шермат уулу Кутман менен биздин күзөт агенттин жетекчиси экөө келишим түзүп атат. Биз келишим негизинде ошо Шермат уулу Кутман биз менен келишим түзүп, бизге кандай талап койсо, биз ошо талапты толук аткарышыбыз керек. Ал Кутман уулу бизге эмне деп талап койду? Биздин мен көрсөткөн гана адамдар бул жерге кирет, мен көрсөткөн адамдар кирбейт. Себеби ал жерде бизге чейин мени коркутуу үркүтүүлөр болду деген. Мен ушул кечеки стадиондо азыркы убакта өкмөттүн башчысына кайрылуу жасаган адамды мен тааныбайм. Бирок ошодон кийин мен өзүм укук коргоонда иштегендиктен мен изилдедим. Көптөгөн видеолорду, көптөгөн запистерди алдым. Кутманга болгон коркутууларды алдым. Кутманга болгон сөздөрдү алдым. Мен азыр көрсөтөйүн десем, өтө бир мындай
ыплас тил менен айтылган сөздөр экен. Ошо мына эркек балдар эгерде силер кааласаңар, WhatsApp берсеңер мен силерге бардым берем. Ошол Кутмандын ошо мен алар келишим түзгөн мен билген эмесмин. Мен буга качан мен Кутманды чакырдым. Ушул качан бир ушундай бир ызычы боло баштаганда мага бир саясатчылар чыкты, чиновниктер чыкты, укук коргоо орган кызматкерлери чыкты. Эмне деп чыгышты? Кутманды деди, оюндан чыгарасың деди. Мына бир адамдар барат, ошол мешсесин деди. Мен бардыгына бир эле суроо жооп бергем. Кечирип коесуңар. Менин принцибиме туура келбейт. Мен эч качан Кутман менен договорду буза калып, анан кичине акча үчүн ар жака өтө калбайм. Аны мен эч качан кылбайм деген. Эгерде сот аркылуу алар утуп алган болсо, мен Кутман чыккан убакта мен ошо чыгат. Мен ошентип күзөт агенттигинин командирине дагы ушул сөздү айткам. Буга чейин мен ушул жол чырак боюнча айтып кетейин. Кыргыздын бир ойчулдун сөзүн окуп калдым. Чындык шымын кийгичекти дейт экен. Жалган дүнүйө кыдырат деген экен да. Кечеки балдарды мен карадым. Ол балдар менин маалыматыма, мен алган маалыматыма караганда алар камакта отуруш керек. 9-октябрда ушу жол чыракка 5 машина, 3 фуранер, 1 УАЗ, 1 Нива менен адамдар барып, ошо коргоо агенттигинин кызматкерлерин ошол жерден уурдап чыгып, сабап, баштарын жарып, кабыргаларын сындырып, автоматтар менен атып, ошол жерден алып кеткен. Эми караңыздар, мен кече кылмыш боюнча маалымат алсам, тергөөчү окуя болгон жерге кароо жүргүзбөптүр. Тергөөчү окуя болгон жердеги күбөлөрдү сурак кылбаптыр. Тергөөчү ошол жерден азыркы күндө 29-октябрь менен кылмышты кыскартып коюптур. Алар тосмар жаза берип турган дейт. Эми карап тургула. Алар физикалык жак деп коелу, алиги физикалык лицо болсо, биз Мухаммед Умар юридикалык жакпыз. Биз эч кандай тосмарыз берген эмеспиз да. Бирок жабыркагандар тосмарыз берип атат да. Ну и что, мыйзам боюнча алар берсе аладык боюнча баа бере берсин. А бизге да баа бериш керек да, коргоо агенттигине дагы. Коргоо агенттиги боюнча коргоо агенттигинин эмесин материалдык, моралдык шарттарын ким карайт? Укуктуу жагын ким карайт? Ошол жерде кызматкерлерди урдап кетип атат. Анын статьяларды карап атам. Перепкаңыз бул статьяга өтүп атат. Ал жерде адам урдап атат, аруждар таталып коет, октор жок кылып коюп атат. Ага ким жооп берет? Эгерде ошол автоматтын октор эртеге жок болуп кетип, бирөө ошол ок менен өлүп калса, ким жооп берет ага? Ошол октор биздин ол окторду билесиздер, коргоо агенттигинин ар бир номерация менен коргоо агенттиги сатып алат, билесиздер. Ошол ар бир окту биз коргоо агенттиги сатып ал деп, ошол охотчий магазин бизге берет. Эгер ошол октор менен бирөө өлүп калса, ким жооп берет? Дагы деле ким? Дагы деле Мухаммед Умардын балдарынан алынган ок менен бирөөнү атып койду дейт да, чынбы? Ал окторду эмнеге издеген жок? Эмнеге ошо эгерде 5 машина барган болсо, мен 3 адам эсептейм. Ал жерге 15 адам барып атат. 4 эсептесем 20 адам барып атат. 5 эсептесем 25 адам барып атат. Калган ошол адамдар. Ким установ этет ал адамдарды? Азыр сиздер айтып кетти, Сүйүн Омурзаков деди, ушундай крышевать этет деди да. Мына силерге баарын маалым болсун. Эгер Сүйүн Омурзаков крышевать этсе, Сүйүн Омурзаковтан милиция кызматкерлери коркса, кантип буну установ этпей кыскартып коюшту? Кантип кыскартышты бул кылмышты? Мына мен прокуратура кызматында иштейм. Неге мен ушуга кийлешкенимде, балки мен кыскартып койдум. Мен качан гана ошо кече стадиондо сөздөн кийин мен токтоп туруңарчы, бул кылмыш иш эмне болду экен? Билейинчи деп звонок кылганда, тергөөчү мага берген жооп эмне болду? Биз ал кылмыш ишти 29 мен кыскартып койдук деди. Биз ага чейин, биз даже мен киришкен да жокмун ага. Себеби неге? Мухаммед Умардын өзүнүн юристи бар, ошо өзүңөр чечкиле деген. Мага келип ушундай встречный бериптир дегенде, 100 000 сом акча алыптыр дегенде, алардын денесине алган жарат ушул 2 адам. Кандай тосмор берсе, ошону тосморс берсин. Аларга биз жооп бербейбиз. Эгерде алар ошого макул болуштубу? Пожалуйста. А бирок биз Мухаммед Умар коомдук бирикмеси, биз ага макул эмеспиз. Биз эч кимге тосморс берген эмеспиз. Кимден уруксат алып, аны эсен кыскартып. Эгерде мен прокуратура кызматында бирөөнү милиция кызматында коркутканымда, эгерде менин бир тууган агам, милициянын генерал майору Омурзаков Сүйүн милиция кызматкерлерин коркутканда, алар эмдигичекти 25 адамды таап, кылмыш боюнча ал адамдарды камап, эмдигичекти эмне болуп, мыйзамдуу чечим кабыл алып коймок. Мен дагы бир жолу айттым. Бул боюнча мага саясатчылар да чыккан. Ак үйдөн да чыгышкан мага. Чиновниктер да чыккан. Укук коргоо орган адамдар да чыккан мага.
Шерматулы Кутманды мына чеке оюндан чыгарып туруп, мына жакта башка адамдар менен дөгөртү деген мен ошо макул болгон эмесмин. 5-октябрда мага бир телефон звонок келген. Улукбек, бизге кемди берип койбойсуң дегенде, мен ал кеммен ишим жок деген. Не себептен десем, көрөсүң, мен ошол жерде телефону мен коркутуп эми карап көрөсүң дейт. Не кылды? 8-ден 9-на караңгы түнкү саат 12-ден 21 өткөндө эми не кылып атат? Балдарды урдап барып, уруп атат, сабап атат. Силер өзүңөрдү ошол жерге койгула. Өзүңөрдүн балаңарды, өзүңөрдүн агаңарды, өзүңөрдүн атаңарды, өзүңөрдүн жакыныңарды койгула. Ошол жерден бала чака багам деп, тоонун бир кычыгында иштеп аткан адамды урдап барып, уруп бүткөндөн кийин укук коргоо органдары менен кайсы бир адамдар менен сүйлөшүп туруп, 100 000 колун акча берип туруп, тосмо арыз алып туруп, ишти кыскартып койсо силер кандай көз караш карамаксыңар? 100 000 алган канттар. 100 000 алганын ала себеби кызматкер, ошо укук коргоо кызматкерлери ошентип, мен биздин коргоо командада биз 100 000 акча алдык, биз встречный беребиз айтышыптыр. Ben süre vereyim. Özüm ben sıkpattığın söz bulur da. Biz dogovor verirken biz Şermat'ın ben o vaxtlarda жолчылак көмүркен казуунун аткаруучу директор болгон. Кутман уулу Шерматка мен дайверис бергенмин. Дайверис 19 жыл берилген 18 январда суроо бүткөн мынакей. Булар 21 fevralda 1 ay 4 günden кейін bunu men kontrakt uzatıldı. Mınakey. Bunu суроо бүткөн 1 ay murda. Anam бұл жақаны 5 ay болып көрініп отады. Бізді телефонмен қорқытқан. Сүйнөмір заттың өзіне дағы шыққан әрекет қылғанбыз. Қарындашына барып айттым. Бұл ұлыққа қомып жол шықты. Бұлардың мақсаты о қалпелер 120 000-ге контракт түзіп қойған. Бұлардың мақсаты осы жерде ейіліп, ешкімді кіргізбей, мыйзамсыз контракт түзіп алып, 90 жылғы бір жас баланы башын айландырып, о жақтан сүйнөмір залы кіріше олып, бұл жағынан бұл прокурор кіріше олып, біз жазған арыздарды барып, Қарасудағы тергөөдөгү қарындашы қысқартып, ушинтип бизде эч арызданганга булар берген жок. Мына бизде бүтүн мына босактыбыз бар, жер биздики. Ол жердин координаттары бар, мына карталары биздики. Лицензиябыз бар, бул биздики. Бул лицензия укук коргоо органында иштесе, бул кемдин иштеши 2000-жылдын 20 январда казууга укук бүткөн, лицензияны суроо бүткөн. Андан кейін біз 29 январда жаңы лицензия алдық. Бірақ қазғанға құқ жоқ. Соглашение береді. Ол жоқ, бұл Крышавай дедіп барып, осы жерді қаздырып, о жерге барғанда 30-40 бала жөн өтіп, Нариманға Папанға барғанда Помға 30-40 бала жөн өтіп, өткенде тополан болып, кішкене балдарының кішкене бір-бірінің ұшқан екен, мына жерде ЗАГСқа жүрген машиналар, джиптерді 10 000-ден бағалап 5 машина баптыр. Бұлардың алдынан адам өтпей қалды. Бұлар Мұхаммед Умар деп ақырара қылып алып, жаш балдардың аңсезін бұзып отыр. Жаш балдарды жаман жолға үйретіп отыр. Рекеттік қылып отыр. Өздері кірші болып отыр. Мына бізде бардық документ тұрады. Бұл азыр қалдырған ұшыл. Бұл 20 январда тоқтаған бұл кен. Бұл азыр мемлекеттің балансында тұрады. Мемлекеттің балансында тұрғанда мына жерде азыр 83 миллион сомдық көмірді қазып шығып кетішті. 5 ай мұрда. Ертең дағы барып тенейбіз. Дағы бияғында да осындай болады. Ояқ бияғы 2 миллион доллардан ашып көмірді шығып кетті. Бұл біздік емес, бұл мемлекеттің шықты. Барбаған жеріміз қалбады. Қарасу құсауына барады, ояқына барады. Азыр мисалы бір сұрауда шунан сұрау жарады. Мисалы Биринчи ишкана боюнча айтып коеюн, күзөт кызматы. Күзөт кызматы ушул убакта жетекчиси бөлөк. Ал жерде күзөт кызматында ушул күндө 57 сотрудник иштейт экен. Сотрудниктердин көбү милиция кызматкерлери, пенсияда милиция кызматкерлери, военныйлар, ушундай укук коргоо органында иштеген адамдар иштейт экен. Мына спортсмен балдар иштебейт экен. Мен атай бул суроодун беришим экен. Биз толук кандуу налогдун сосфонун төлөп ушул осо иштеп келет. Ошол жерде 57 адам 57 үй менен багып келет адам. Ал жерде менин дагы тиешем жок. Ал жерде агам да тиешеси жок. Себеби дегенде ал жердин өзүнүн жетекчиси бар, өзүнүн отдел кадры, өзүнүн бухгалтериясы, өзүнүн зам директор, өздөрү бардыгы иш жүргүзүп, өздөрү налог төлөп, өзү айлык төлөп жүрүшөт. Биз ал жакка эч кандай киришпейбиз. Мухаммед Умар боюнча. Эми бул жерде көбүңүздөр жаш экенсиздер, балким маалымат жок болуп калышы мүмкүн, ошо айтайын. 2005-жылы мен өзүм
жылдан бері спорттың самбо дзюдо боюнча маршрутчу болуп иштегенмин. Биринчи мен ушу инфактын общежитиясында иштегем, кийин филфактын общежитиясында иштегем. Мен ошол убакта өзүм күрөшүп, өзүм спортко жакын болгондуктан мен спортту көтөрөйүн деген бир максатым болгон. Ошол менен мен агаман суранып, ошол жерде биз менен чогуу машыккан агалар менен бирдикте 2005-жылы коомдук бирик абдин окушту ачканбыз. Ошол негизде спорт клубу ачылган. Спорт клуб 2005-жылы ачылган болсо, ушул күнгө чейин азыр 15 жыл убакыт болгон болсо, 15 жыл ичинде биз дүйнөнүн чемпиондорун чыгардык тарыхта. Биз спортту алтын тамга менен жаздык. Керек болсо сборный Кыргызстан чыгарбаган чемпиондор биз чыгардык. Кудайга шүкүр, ошолда ушул маалымат кызматкарлары, ушулар ЛТР, ушул ынтымак, ушул 7-канал, ушул бардык азаттыктар ошону эмне кылдыңыздар? Жарыялап, элдерге жеткизип, Кыргызстандын туусу көтөрүлүп, гимн ойнолгон күндөрдү бардык сыймык менен күтүп алдык. Бардык аэропорттон күтүп алдык. Желекте желбиреттик. Ар бир нерсенин өзүнүн жакшы жагы, жаман жагы бар экен. Ошол эле спорт клубда кайсы бир балдар шоктонушу мүмкүн. Талим менен тарбия деген сөз бар. Талимди мугалим берет, тарбияны ата-эне берет. Биз 2 саат талим беребиз. Тарбияны үйдөгү ата-энеси берет. Эмне үчүн ошол балага эгер көчөдө бирөөнү урушуп койсо, мушташып койсо, же болбосо бир иш кылып койсо, эмнеге биз ага жооп беришибиз керек? Тарбиясына. Тарбиясына эмнеге биз жооп беришибиз керек? Биз ошол маршрутчулардын эң Кыргызстандагы алдыңкы маршрутчуларды биз айлыгын төлөп, Бишкектен, Россиядан алып келдирип, балдарды маршруттап келтиребиз. Алар Кудайга шүгүр ушул күндө мына спорт клубунан келген жок. Сиз мына көмүр бойдойсуз. Азыр бөлөй туруңуздар. Улук мырза, негизи ээси ким, президенти ким, ошону айтып коюңузчу. Себеби бул сөздөр билебиз да, канча Абдин обществода Омурзактын вообще тиешеси жок. Абдин обществода осуда эч ким Омурзак тиешеси жок. Азыр президент эмеспи? Эч кандай. Мен жетекчимин. Жетекчисиз. Мен жетектейм. Мухаммед Умар коомдук бирикмесин дагы спорт клубта да мен жетектейм. Сакчы агенттигинчи? Сакчы агенттигинин өзү директору бар. Мен мамлекет кызматкерлерге мен тиешем жок. Жетектей албайм аны. Мыйзам жетектей албайм. Жетекчиси кимиңиз болот? Азыркы Алтынбек деген бала экен, мен фамилиясын эметпепмин. Мурдагысы Усманов Жалал экен. Ол кеткенден кийин азыр Алтынбек деген бала иштеп атат азыр. Мен ушул кимге таандык деген юстициянын сайтынан карадым. Анда Өмүрзак Тазабек Абдулдаевич. Бул сиздин кимиңиз болот? Ол менин бир тууган эң чоң агабыз болот. 62-жылкы бул поман юстицияга кийинкилер катталбай калыптыр. 2019-жылы жаңыланганында да ошондой деп. Ошондой алып калыптырбы? Ондо мен ошол бул агамдын 2000 мен точно билем, 2008-жылы ордуна башка бирөөнү койгонубуздан кийин бул агам чыккан. Себеби бул агам биз эмне кылган, биз Абдин ошту ачканда биз мындай ушул үй бүлөлүк каржы менен баштаганбыз да. Биз потом матап келгенбиз, татайм алып келгенбиз, бул спорт шаймандар алып келгенде биз мындай жакшы ой тилек менен өзүбүздүн спорт клуб кылганбыз да. Кийин агам айылда болгондуктан эми агам өзү айылда. Агам айылда 62-жылкы бул биздин спортко башташыбызга бирден бир салым салган, ушу үй бүлөдө 5 жыл болсок, 3 жылды тең маштаган ушул агабыз болот. Ал өзү ошол эсир малындагы карата менен ана бокс менен заниматься эткен. Ошон үчүн биз ошого Мухаммед Умардын ошонун атынан ачканбыз. Анан эми дагы бир кошумча суроо. Эгерде сакчы агенттиги сиздерге тиешеси жок болсо, анда эмнеге сиздер анын кызыкчылыгын коргоп, биякта маалымат берип? Угуп туруңуздар. Эмнеге Мухаммед Умар коргоо агенттиги биздики болбосо деле, эмнеге көчөдөгү бала мушташса деле, эмнеге Мухаммед Умар бизге байлап атышат? Эмнеге бизге байлап атышат? Байлагандыгы үчүн биз келип жооп берип атабыз да. Эгерде ошолор байлабаганда, ошолор туура кабыл алып, туура чечим чыгарганда, биз ушун сиздерди топтоп, ушул убактыңызды албайт элек. Мен да ушуну келбейт элем. Ал жакта адамдар ушинтип кыжалат болбойт эле. Акыркы суроо сизге. Азыркы бийлик менен мамилеңиз кандай? Позицияңыз кандай? Мен мамлекет кызматкермин. Мен мамлекеттин кызыкчылыгын колдогонго, мен мамлекет кызматкерин ант бергенмин. Менин личный жеке деломда мен антын тилим турат. Мен мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мамлекеттин сырын сактаганга мен ант бергем. Мен мамлекеттик кызматкермин. Азыркы бийлик элеби, будан кийинки бийлик элеби, будан мурунку бийлик болобу? Мен бийлик мени кызыгат. Мен мамлекет башчысы ким болгон болсо, биз алардын буйруктарын, мамлекеттик кызыктарын толук кандуу коргонго бул менин милдетим. Жарандык дагы, кызматтык дагы милдет.
Мен сұрайын, Улукбек мырза. Мынау 20-жылы kendi Қазғанға тоқтот деген деп қатырады. Бере болайын, тоқтот деген экотехинспекция 5 жол барып печат басып келді. Пломба басып келді. Film полиция 2 жол барып тоқтатып келді. УКМК барып тұрып, кеше барып дағы печат басып келді. Болбай барып істеп жатыр. Сіз мемлекеттік қызықшылығын қорғашыңыз керек. Елдің қызықшылығын қорғашыңыз. Ушул Қазғанға мүмкін еместігін билип туруп, кантип ошол балдарыңыз ошол. Сиз ошол жерге баргансызбы? Буздуруп, ошолорго кантип сиз да барып коргошуңуз керек эле ушундай. Ошо кеңге баргансызбы? Мен неге барбайм? Барасыз. Мени көргөнсүзбү? Сен көрбөйм, сен о Москвада отуруп башкаласың ошол жерде. Көргөнсүз мени. Сен актанба. Телефон менен сүйлөшкөнбүз, сөккөнсүң, башка кыласың. Эмне ана бизде бар телефонду сен сөккөн. Пожалуйста, койгула койсун. Дагы мен мусулманмын деп, мусулман эмессиң сен Кудай туагың. То есть вы сейчас Мен адамгерчилик менен адамгерчилик деген нерсени өтө жакшы баалайм. Туура айтат. Раз өтө чоң. Кутман азыр өзү менен өзү карызын төлөбөй атат, чыккан көмүктүн баарын ушулар жейт. Бардым. О Кутманын карызы карыз боюнча турат. Салерге карыз, башка карыз, Манасыга, жол кире карыз. Манасыга, трактористерден айлыгын бере албай жүрөт. Алмазга, Манасга. Эгер биз турсак. Эгерде азыр мусулманбыз. Бардым ушул жерде. Угуп тур, майли. Крышабай деди ушул жерде. Болду. Мен жет. Валлахи да касам ичсем. Мен касам ичсем. Алла ортоп касам ичсем. Ушул адам жалгансыз, ушул адам касам ичсе, Аллах бизди жазалаган болсун. Мен ошол көмүрдөн өзүм акелдирип бир убакыт саткан болсом, валлахи Аллага касам ичем. Бакытчы. Мен командир. Угуп туруп, мен айтасыз. Валлахи мен айттым. Аллага айтып касам ичтим. Мен мусулманга айттым. Ал көмүрдү мен билбейм дагы тийиштигим жок. Мен нени билем? Мен ушулардын ишкерлерге берген акчасын билем. 120 мың сомдон догорчуну билем. Башка иштекесин билбейм. Эми мени саткандыгымы валлахи мен касам ичсем ушул киши. Кудай жазаласын эгерде ушундай болсо. Ичим валлахи. Ничим? Неге ичпейсиз? Ичим, мен ичтим. Тергөөчтөрдү коркутасың. Дагы угуп турба. Дагы касам ичем. Дагы касам ичем. Валлахи касам ичем. Бир тергөөчкө звонок кылсам, бир начальникке звонок кылсам, бир начальник УДга звонок кылсам, ушул иш боюнча тоскоолго деп. Валлахи Аллахтан айтам. Бириси чыккан эмес. Ошолор мага чыккан. Ошол УДдан дагы, РОВДдан дагы лично өздөрү чыккан мага. Мен ошо айткан, мыйзам таласын чечип койгула деген. Сен авириңаны чечип койгула деген. Мына мен Алланы касам ичип айтам. Бириси чыккан эмес мына. Сүйүн омурзакчы. Сүйүн омурзак да чыккан эмес ичкимисине. Мен чыккан сүйүн омурзак кеткенине 5 жыл болду. Бир нерсеге аралашпайт. Керек болсо, жакшы излесең, сүйүн омурзак акыркы жылдары мына бир опердан вопрос чечкен эмес. Бир опердан койгон эмес керек болсо. Саясий ушундай нерселер болгон. Эгерде чындап билсеңер, сүйүн омурзак бир опердин тагын чечкен эмес. Бир опер бир начальник койгон эмес керек болсо. Ондо эмне 90-жылкы жаш эле бала биздин неберебизден эле сат. 90-жылкы баланы сиз алып келип начальник койгонсуз. Жок, койгонбун. Эми мага түртпөңүз onu. Сизде бет деген нерсе жок экен. Мен азыр көрдүм сизде. Эмне Сиз атамышта өзүңүз Кудай таалам ушул неме жомок сага. Ол да жомок. Ол дагы жомок. Эгерде ошол жерде Собезден, Генераль прокуратурадан, СМБдан, МВДдан ошол убакта саясий келтирип, мени межместный группа түзүп, мени текшеришкен. Бардык аракет. Мен туулуп өскөн активист записьтен баштап бүгүнгө чейин текшеришкен. Эгерде мен аракеттин кылмыш состав болгондо, мен ошол камап коймок бардыгы. Ол дагы курулай дома тухмат болгон. Мен ал адамга неге ушул жерде сот койгон жок? Мен силер сот коелем. Мына бардык айтып кой. Бардыгына сот коелем. Мен мыйзам таласын сүйлөшөбүз. Мен силердин от и до берем. Мына записьтен бардыгыңарды алып туруп, ар бир сөзүңө сот коелем эмеслер. Мен мыйзам өтө жакшы билем. Эми карап туруңлар. Мен аркай алдым. Экөөбүз кошун айылдан болобуз. Угуп тургула. Ошол менин үстүмөн арызданган аял экөөбүз кошун айыл болобуз. Ошол бир тууган укасы менин досум болот. Бир тууган укасы менин досум болот. Дагы бир тууган укасы экөөбүз тең чоң койгонбуз айылда. Мен ата тарбиясы алган баламын. Мен эл деген нерсени түшүнөм. Бизде айылда чоң койгон мен. Мен эртең элдин бетин карашым керек. Эртең мен аксакалдардын, ортонун, улумунун эл ушу бир айга теңип эле коёчу деген сөзү мен бар нерсе бийик турду мен үчүн. Ошон үчүн мен нерсеге аралашкан жокмун. Ушуну эсиңден чыгарбагыла. Мен Алла касам ичип айттым. Мен ушул жол жак боюнча эчтеке аралашкан жокмун. Мен керек болсо ушу жол менин Мухаммед Умар коомдук кызматкерлерин жок кылып, уруп, сабап талкап арзаланганда ушул күнгө козбой, мына адам ушул жерде отурат. Бул адам ушул күндө мыйзам тала, эгерде мыйзам иштегенде,
мыйзамдуу мамлекет болгонубузда ушунун күйөө баласы начальник тергөө болгондо, начальник ролду тааныш болгондо, аяшуулуу тергөөчү болгондо бул камалыш керек болчу. Мен как прокурор катары айтып коем мына суроо. Олар карайлбай фильм болгон. Көрдүңөр, ошо камалбагандыктан ушул акыбалга келген. Ушул камалбагандыктан кечеги Сады Жапаровдун алдында кеңири сүйлөп атат. Ошол баланын форанеринде балдар барган. Ол баланын барганын билбейм. Ну бирок ошол баланын форанер барган, ошо фиксация болгон ошол жерде. Барды. Менде мен силерге айтып коеюн. Кимин кааласаң, мен азыр WhatsApp'тан бардыгын ыргытам. Уят сөздөрдү да ыргытам. Ошо Кутманды пычак менен коркуткандан ыргытам. Пычак такагандан ыргытам. Бардыгын ыргытам мен. Кутман акыры коркуп келип, мен соң ошол 20 баланын арасында ушунун балдары көчөдө, биз көчө балдарыбыз, биз көчөдө положенец деген адамдар барган ушунда. Ошол биз кадам басып киргизбей койгонбуз. Ошол булардын ичи күйүп, түтүп, күчү жетпей, ушул акылды бизге түтүтөт. Себеби мен чындыгында мен Кудайдан башка коркпойм. Да мен спортсмен. Мен спортсмен делим. Мен Алладан башка коркпойм. Ошо эсигеден чыгарып алгам. Мен уктуган, мен Аллага касам иштим, бул Аллага касам иши албады. Мен эгерде мен башында мен Кудайды озандым. Мен потому что сен жалган айтасың ошо касам. Сен коркуп атасың, мойнуңа баары жүктөлүп атат. Ошодон касамыз да. Биз тазабыз, касамыз. Бизде бир суроо бар. Эгер чындап мулака алганы чын болсо, касам ичесиз коркпой эле онда эмне? Сүйүмгө мен карындашына айттым. Карындашым дедим, сүйүнү мен илгери бошто иштебен жакшы тааныйт элем. Акаңа чыксыңыз дедим. Бирөө айтып, эчтең сүйлөшөйүн деди. Бопту деди. Сиз ол жөнүндө сөйлөшөңүз. Касам жөнүндө сөйлөшөңүз. Каптын баары ошол жерде болду. Барсам айтты. Мыйзам чегинде болот. Түшүндү окшойт балдардан келгенин кылгыла. Түшүндү бардыбыз, а? Бар деди. Болду. Дагы бир суроо, бул жерде биз түз эфирдебиз. Бул жерде биздин көрөрмандар суроо берип атат. Бул жерде сиз Оштогу өзбек улутундагы таксисттерден доля алат деген суроо болуп атат. Сиз буга кандай карайсыз? Ошол эгерде мен азыр кечеде айтты, бизде асфальттан акча алат деди, 50 000 доллар машина менсек 10 000 доллар акчасын алат деди. Чынбы? Ошол нерселер эгерде мен ошон үчүн мен Ош шаардык ички иштер башкармасынын тергөө бөлүмүнүн башчысынан мен өзүм лично суранып айттым. Ушул боюнча РПК каттап тергөө аракетин жүргүзүп атам. Мен айттым. Мен биринчи жолу айттым. Каттабады. Экинчи жолу айттым, каттабады. Үчүнчү жолу айтам, мен каттап атам. Мен эгерде ошондой кылмыш кылганымда, Кудайга шүгүр, мен кылмыштын кайсылык баштап кайсы өтө жакшы билем. Мен ошо юридикалык билимим бар, Аллага шүгүр. Мен Кудайга шүгүр, мусулманмын. Мен бирөөнүн акысын жегенди арам мен адал менен ажырата алам. Эгерде ошо таксистердин акчасын мен алган болсом, ал мага арам болот. Ошо эсиңден чыгарбасын. Эгерде ошо мен бир такси акча алган болсом, мага келип, ошо Кудайды оозанып айтып берсин. Сен менен тойлангансың деп. Айта албайт да, жүрөбүз келебейбиз. Эч ким айта албайт. Топтур. Мен бир суроо берейин. Биз мен кошоп, а? Калер, токто, Улукбек мырза. Качпа. Качпа. Sen как прокурор, мамлекеттин мүлкүн казып атканда сен ошого токто киришке бар беле? Сен кылмышкерсиң, сен камалышсың. Кылмышкер ким көрөбүз? Сен адамдарды көрүп турасың. Зачем мама айтат? Ошолор дагы кыламай кой. База чоң рахмат. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Камераны көтөрүп чыга бербейсиң, Мен олуп кеттим. Рүстем, камераны да турсаң. Камераны карап, да, турбайсың.